Борбор калаада жалпы республикалык Китап Тайм 2024 фестивалы өттү. 3-чү жолу уюштурулуп жаткан иш-чарада жаңы долбоорлордун бетачары болуп, айылдык китепканалар үчүн 100 китеп акциясы уюштурулду. Ошондой эле китепкананын жамааты убакытты үнөмдөө максатында түзүлгөн QR адабият долбоорун тааныштырышты. Өзгөчөлүгү сиз каалаган китепти QR-ду сканерлөө менен окуй аласыз. Кажет болсо жүктөп алууга болот. Жакында гана президенттин улуттук курултайда айтканы. Жакында эле президент улуттук курултайда мындай деди: жалпы китепкана эмес, коом болуп китеп окуу маданиятын калыптандыруу жана китептердин жеткиликтүүлүгү. Бул QR адабият деген чоң республикалык долбоор. Азыр 9 багытта. Кез келген жерде QR коюп долбоорду ишке ашырууга болот. Осы жобаны иске асырууга болот. Фестивалда улуттук китепкана жана белгилүү авиакомпания меморандумга кол коюшту. Эми жүргүнчүлөр учакта отурганда аудио китептерди уга алышат. Азырынча адабиятыбыздын 25 нускасы сунушталды. Аудио чыгармалардын тизмеси жакында толукталат.